1873-1876 жылдардагы элдик көтөрүлүш. Полот хан буга чейинки чар жайыт толкундоолордон айырмаланган нукура элдик көтөрүлүш 1873 жылы жазында башталган. Ал кыймыл 3 жылга созулуп, Кокон хандыгынын жоюлушуна алып келген. Фергана тургундарынын 1873-1876 жылдары бул зор кыймылы тарыхта элдик кыймыл, Кокон көтөрүлүшү, Полот хандын көтөрүлүшү деген аттар менен белгилүү. Бул элдик көтөрүлүштү Полот хан деген ат менен Исхак Асан уулу жетектеген. 1873-1876 жылдарды элдик көтөрүлүштү эки чоң мезгилге бөлүүгө болот. 1873-1874 жылдарды камтыган биринчи мезгил чар жайыт чыгуулар менен коштолсо да төмөндөн жогору өнүккөн. Кудайыр хандын бийлигине каршы антифеодалдык кыймыл болгон. Бул мезгилде элдик кыймыл негизинен 4 чөлкөмдө жүргөн. Алайдагы көтөрүлүш бул жердеги кыргыз айылдарында башталган көтөрүлүштүн негизги шылтоосу хандын салык саясаты болгон. Кудайыр хан көтөрүлүштү басууга ири жазалоочу отрядын жиберген. Бирок кыргыздар аларды талкалап салышкан. Толкундоолор басаңдабагандыктан хан 1873 жылдын май айында Абдрахман Аптабачы баштаган 100 сарбаздан турган экинчи жазалоочу отрядын жиберет. Абдрахман көтөрүлүшчүлөрдүн таламын түшүнгөндүгүн билдиремеш болуп, Шердатка баштаган кыргыз, кыпчак урууларынын 40 бийин хан менен сүйлөшүү үчүн ордого чакырган. Бирок келген элчилер хан тарабынан жырткычтык менен мууздалган. Буга кыжырданган миңдеген кыргыз, кыпчак көтөрүлүшчүлөрү 1873 жылы июль айында Фергана өрөөнүн басып кирген. Сок чеби талкаланып, көтөрүлүштү басыш үчүн жиберилген Маргалаң беги Султан Мурат качып кутулган. Ош, Өзгөн, Араван, Үч Коргон, Анжиян, Булак башы ээленген. Көтөрүлүшчүлөр 1873 жылдын күзүндө акырындап тоо таяна чегинип кетүүгө аргасыз болушкан. Аксыдагы көтөрүлүш. Бул чөлкөмдө көтөрүлүштүн башталышы Исхак Асан уулунун ысымы менен байланыштуу. 1873 жылдын жаз алды менен 200дөй кыргыз жигиттерин ээрчитип, Шердатка Мусулманкул, Мусабек, Сулайман жана Абдымомун аталыктын коштоосунда Исхак Аксыга келет. Аксылыктар Исхактын туусу астында Кудайыр ханга каршы күрөшкө чыгууга макул болушкан. 1873 жылдын жайында 29 жаштагы Исхак Полот хан деген ат менен Аксынын Сафит Булан деген жеринде миңдеген адамдардын катышуусунда ак кийизге салынып хан көтөрүлгөн. Аксылык көтөрүлүшчүлөр Кудайырдын аскер башчысы Абдрахман Аптабачынын аракетинин натыйжасында Алабукага чегинишип, андан ары Чаткалга өтүп кетишкен. Бирок июль айында Шердатка баштаган 40 бийдин Кокондо өлтүрүлгөнүн угуп, алар кайрадан Алабукага басып киришкен. Исхактын кол жазалоочу отрядынын кысымына чыдабай, кайрадан тоо арасына чегинген. Кийинки жылга чейин Аксыда салыштырмалуу тынчтык орногон. Эки суу аралыгындагы көтөрүлүш. 1873 жылдын жазында Нарын дарыясынын сол жээгиндеги эки суу аралыгы деп аталчу өрөөндө башталат. Анын башында сол канат кыргыздарынын Мундуз уруусунун жөнөкөй үй бүлөсүнөн чыккан Мамыр Мерген уулу турган. Көтөрүлүшчүлөр адегенде Көгарт өрөөнүн каптап, Жалалабад, Ханабад кыштактарын ээлеген. Июлда Өзгөн шаары алынган. Бул көтөрүлүш күзүндө чоң күч менен зорго басылган. Лейлектеги көтөрүлүш. 1873 жылы көтөрүлүштүн дагы бир чөлкөмү. Түштүк батыштагы бул чоң кыймылга Мамырбай жетекчилик кылган. Аларга каршы Чаткалдан кайткан Абдрахман Аптабачы жөнөтүлгөн. Көтөрүлүш аяосуздук менен басылып, 400дөй киши туткундалып, Кокондо даргага асылган. Көтөрүлүш күзгө жууп басаңдаган. 1873-1874 жылдары 1,5 жылга созулган кыймылга катышпаган кыргыз, кыпчак уруулары болгон эмес. Тарыхый булактар көтөрүлүшкө 132 миңден ашуун түтүнү бар 42 уруунун өкүлдөрү катышкандыгын баяндайт. Бул мезгилдеги көтөрүлүш хандын эзүүсүнө каршы багытталып, ага негизинен таптык өзгөчөлүктөрүнө карабастан көчмөн кыргыздар менен кыпчактар катышкан.
тилектештигин билдиргени менен отурукташканга сарт, өзбек, тажик калкы бул кыймылга адегенде массалык түрдө катышкан эмес. 1875 жылдын жазында башталган кыймыл менен көтөрүлүштүн 1876 жылдарды камтыган экинчи этабы башталат. Кудайыр хандын элге 3 эселенген оорсалык салышы көтөрүлүштүн кайра жанданышына түрткү болгон. Элдик көтөрүлүштүн экинчи мезгили биринчи мезгилинен өзүнүн максаты, мүнөзү, масштабы жана улуттук курамы менен бир топ айырмаланган. 1875 жылы Полотхан Чаткалдан Лейлекке келет. Көтөрүлүшкө ушул жерден жетекчилик кыла баштаган Полотхан өзгөнгө келгенде июнь айында күрөш кыпчак, өзбек, түрк, тажик элдери катышкан чыныгы элдик көтөрүлүшкө айланып калган. Бул кырдаалда Абдырахман Аптабачы Кокон хандыгындагы өз бийлигин чыңдоо үчүн Полотхан тарапка өтүп, анын макулдугу менен Кудайырдын уулу Насирдин бекти хан көтөрмөк болгон. Абдырахман Аптабачы баш болгон, өзүнүн бир топ адамдары көтөрүлүшчүлөргө өтүп кеткен соң, Кудайыр хан 22 июлда ордону биротоло таштап, Орус төбөлдөрүнө барып коргологон. 1875 жылдын 24 июлунда Коконго жакын Сары Талаат кыштагында Насирдин бек хан көтөрүлгөн. Ал эми Полотханды Абдырахман Аптабачы баш болгон феодалдык камакка алышкан. Кийинчерээк ал камактан качып чыгып Чаткалга кеткен. Насирдинди хан көтөргөн соң Абдырахман Аптабачы хандыктын толук көз карандысыздыгын камсыз кылуу үчүн көтөрүлүшчүлөрдүн жүзүн орустарга каршы буруп, Газават ураанын жарыялаган. Көтөрүлүшчүлөр орус ээликтерине кирген бир катар жерлерди басып алышкан. Бул кырдаалда Кауфман мыкты куралданган 5000 аскери менен көтөрүлүшчүлөргө Кокондун алдында сокку урган. 26 августта Насирдин хан Кауфмандын алдынан тосуп чыгып, орустар таңуулаган келишимге кол коюуга аргасыз болгон. 23 сентябрда түзүлгөн бул келишим боюнча Наманган, Касан, Аксы, Алабука чөлкөмдөрүн камтыган Россиянын жаңы ээлиги Наманган бөлүмү түзүлгөн. Ага жаңы эле генерал чинин алган Скобелев башчы болуп дайындалган. Буга шыктанган генерал көтөрүлүшчүлөрдү канга бөлөө үчүн белсенип киришкен. Ушундай кырдаалда Абдырахман Аптабачы менен Полотхан Жалалабад чөлкөмүндө кайрадан жолугушуп, орус баскынчыларына каршы биргелешип күрөшүүнү чечишкен. 1875 жылдын 27 сентябрында Исхак Полотхан аты менен экинчи жолу хан көтөрүлгөн. Эми көтөрүлүштүн мизи Насирдин ханга жана орус баскынчыларына каршы багытталган. Полотхан 9 октябрда Коконду ээлеген. Насирдин хан Хожентке качкан. Полотхандын колу октябрь-ноябрь айларында орус аскерлери менен салгылашууга өткөн. Кандуу кармаш эки суу чөлкөмүндө 1875 жылдын 25 декабрынан 1876 жылдын 5 январына чейин созулган. Кауфман жана Скобелев демилгечи болгон бул согушта орус аскерлери бөтөнчө мыкаачылыкты көрсөтүшкөн. Муну генерал Скобелевдин Азиядагы бейкутчулук, ал жерде кырылган элдин жана кесилген баштын санына түздөн түз байланыштуу деп жазганы далилдеп турат. Орус аскерлери 8-10 январда Анжианды ээлеген. Бул кармашта 20 миңдей адам өлгөн. Орус аскери 18 январда Асаке кыштагын ээлеген соң көтөрүлгүчтөрдүн мизи кайтарылган. Орус куралына туруштук бере албасына көзү жеткен Абдырахман Аптабачы Скобелевке 24 январда багынып берген. Полотхан чоңалайга качууга аргасыз болгон. Кокон мамлекетин жеңип алуучу катары тарыхта калуу үчүн кара өзгөй Скобелев Коконду баарына мурун ээлөөгө ашыккан. Натыйжада Кокон ордосу 1876 жылдын 8 февралында Скобелев тарабынан биротоло ээленген. Хандыктын жоюлушу жөнүндөгү указга падыша Александр февралда кол койгон. Ушул күнү туткунга түшкөн Исхак Полотхан Кауфмандын буйругу менен Маргалаңдын чоң базарында 1 март күнү даргага асылган. Кокон хандыгы ээлеген аймагында Фергана областы уюштурулган. Анын башчылыгына сиңирген эмгек үчүн генерал Скобелев дайындалган.